3-декабрдагы маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы Майлуу Суу шаары, Базар Коргондун айылдары, Кочкор Ата шаары баштаган аймактар кирген 13-округдагы добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарды. Бул участкадан ат салышкан 14 талапкер мындан кийинки шайлоого катыша албайт. 13-шайлоо округундагы жыйынтыкты толугу менен жокко чыгардык. Жаңы шайлоо болот. Ошол катышкан 14 талапкер кийинки шайлоодо катыша албайт. Бул участкада эң көп добушка мурдагы депутат Бактыбек Сыдыков ээ болгон. Экинчи болуп мурдагы депутат Айбек Алтынбеков келген. Ал эми 3-орунда мурдагы төрага Талант Мамытов дагы бар. Бирок гендердик квотага ылайык Айгүл Карабекова мандат алат деп болжолдонуп жаткан. Маалыматка караганда, аталган округдагы 35-шайлоо тилкесинде камералар орнотулуп, шайлоочулардын кыймылын көзөмөлдөп, добуш берүүнүн купуялуулугун бузушкан. Састармактарга тараган видеого түшүп калган киши өзүн Сыдыковдун адамы деп атаган. Ал эми Бактыбек Сыдыков мунун баарын каралоо деп атады. Буга чейин талапкер Элдар Абакиров Кемен районундагы 26-округда 460 миң сом акча менен 4-5 киши кармалганын, добуш сатып алуу боюнча арыз жазганы менен чара көрүлбөй жатканын айткан. Бизде болсо бир жума өттү, жымжырт, бир кишини камап коюшуптур, 2-3-өн чыгарып ийишиптир. Ал кишиден боюнча дайыны жок. Туугандары да издеп жүрөт анычы. Эми милиция деле болсо керек менин оюмча, бирок жымжырт да. Анан ошол боюнча айттым, мен бул мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Эгер бул жерде кандай болсо, анда бизде да ошол күнөөкөр адам, күнөөлүү адам табылып, четтетилиш керек. Такыр табылбаса, эми билбейм. Эгер бир да жерде камера жок, ушундай болсо, анда эми 460 миң сом бул 4 миң эмес, 5 миң сом эмес, бул чоң акча. Демек, чоң подкуп болду. Бул жүздөгөн, миңдеген добуштар болушу мүмкүн. Демек, анда шайлоону жокко чыгарып, биздин округ боюнча анда кайра шайлоо кылалы, уже таза шайлоо өтсүн. Мурдагы депутат 30-ноябрдагы шайлоодо 8-округдан жеңип чыккан Жылдызкан Жолдошова Facebook'ка билдирүү жарыялап, шайлоо өнөктүгү аяктагандан кийин ар түрдүү интригалар күч алганын билдирди. Жолдошова саттармактарга Ысык Көл облусунун Ак Суу районундагы 27-округда добуш сатып алуу болуп жатат делген видеону Кара Суу району 8-округ деп жалган жала менен таркатып жатканына нааразы болду. Ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясы мүчөлөрү бул мыйзам бузууларга адилетсиздикке жол бербейт деп ишенерин кошумчалады. Деги эле ушул тапта шайлоо күнү тартылды деген видеолор саттармакка кеңири таркап жатат. Bir ay oldu. Nime kılarak? Saylodan giyin bunu. Çok şey. Saylasana koyup verem olursa batkışanı yok da ota. Gel suyun mu? Odan vardı bir bana kanat biletti. Çok kaptırdı. Kanat çıkartıyor da.